Жаранды эки жолу аткан Чолпон Атадагы депутат кармалды. Ички иштер министрлигинин жана УКМКнын кызматкерлери Чолпон Ата шаардык кеңештин депутатын бейбаштыкка шектүү катары кармашты. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. Июнь айынын башында Ички иштер министрлигине арыз менен Чолпон Ата шаарынын тургуну кайрылган. Анда ал 2022 жылдын октябрь айында шаардык кеңештин депутаты себеби жок травматикалык тапанча менен аны эки жолу атып, денесине залал келтиргенин билдирип, чара көрүүнү өтүнгөн. Соттук медициналык экспертиза жүргүзүлүп, жабырлануучунун далысында жана сол белегинде эки так бар экени аныкталган. Жабырлануучу укук коргоогундардын кеч кайрылуусунун себебин депутат Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү менен байланышта болгондуктан өз өмүрү жана ден соолугу үчүн корккондугу менен түшүндүргөн. Аталган окуя боюнча бейбаштык боюнча кылмыш иши козголгон. Ички иштер министрлигинин жана УКМКнын кызматкерлери биргеликте ыкчам издөө иш-чараларын жүргүзүшүп, Ысык Көл облусунун аймагында 1979 жылы туулган Жаранды кармашты. Кармалган Жаран Ысык Көл райондук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматына жеткирилип, кармалып, убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда кылмыш иши боюнча тергөө уланууда. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Севашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Кыргызстанда күчү 4,5 магнитудасына жеткен жер титирөө болду. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Саат 18:00 чамасында кечээ Жалал Абад облустун Чаткал районунун Терек-Сай, Бузук айылдарында 4,5 балл, Алабука районуна Алабука, Сары-Дала айылдарында Чаткал районунун Кызыл-Токой, Айгыр-Жал айылдарында, Аксы районунун Кашка-Суу айылдарында 4 балл, Аксы районунун Кербен, Жергетал, Достук айылдарында, Алабука районунун Ак-Коргон айылында, Чаткал районунун Сумсар айылында 3 баллга чейин сезилген. Алдын ала маалыматтар боюнча жер титирөөдөн кайроолор жана жабыркагандар болгон жок. Меккеде аптаптын айынан 500дөн ашуун зыяратчы каза тапты. Франс пресс агенттиги кабарлагандай, Сауд Аравиясындагы ажылык малында катуу аптаптан улам кеминде 550 зыяратчы каза болду. Агенттик көз жумгандардын кеминде 323-ү Египеттин жарандары экенин жазды. Маалыматка караганда алардын дээрлик баары ысыктан улам каза тапкан. Сауд Аравиясынын метеорологиялык борбору дүйшөмбү күнү Меккеде абанын табы 51,8 градуска жеткенин кабарлады. Франс пресс агенттиги 19-июнда зыяратчылар арасында ысыктан каза болгондордун жалпы саны 577 адамга жеткенин кабарлады. Сауд Аравиясынын өкмөтү өткөн аптада 2000 зыяратчы ысыктан улам дарыгерлерге кайрылганын билдирген. Эр-Рияд ажылыкка баргандардын арасында каза болгондор же ысыктан жабыркагандар тууралуу маалымат берилик. 14-июнда ажылык ибадаты башталды. Эл аралык медиа быйыл 2 миллиондон ашуун киши зыяратка барарын жазган. Сауд Аравиясы быйыл ажылык сапар үчүн Кыргызстанга 6060 квота бөлгөн. Ажылык баруунун акысы 3750 АКШ доллары деп бекитилген. Ажылык ислам дининдеги негизги 5 парздын бири. Бул учурда дүйнөнүн булуң бурчунан мусулмандар Сауд Аравиясынан Мекке жана Медина шаарларында зыяратка барышат. Сокулукта 9 жашар кызга ыдык көргөздү деп шектелген 40 жаштагы адам 8 жылга эркинен ажыратылды. Бул туурасында Сокулук райондук соту маалымдады. Сокулук райондук соту 19-июнда айыпталуучу Жаран Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 158-беренесинде каралган кылмышты жасагандык үчүн күнөөлүү деп таап 8 жылга эркинен ажыратуу менен жалпы режимдеги колонияда жазасын өтө өкүмүн чыгарды деп айтылат маалыматта. Эске салсак, буга чейин редакцияга Сокулуктун жашоочусу кайрылып, анын 9 жаштагы кызына кошунасы ыдык көргөзгөнүн айткан. Ал шектүүнүн жакындары ага басым кылып, акча сунуштап ишти жабууга аракет кылып жатат деп УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевден жардам сураган болчу.